бир заматта жок болуп калганда өздөрү кабыл кийип жатат. Бул жактан көрүп атабыз, угуп атабыз, WhatsApp группалардан да жазып атышат бизге, чалгандар болуп атат. 100 машина болсун. Ар бир көчөдө бирде машина турсун. Чоң арыктан түгүндүгү безген жол, ошонун жолдун алды деле мүлдө болуп кетти, үстү деле мүлдө. Мына биринчи жоопкерчилик биздин. Азыр бири-бирибиздин калп эле жанагы автомойщик койгондо алда бала чакасын багып атат да ошол жерден бир том үстөмө анан аялда күтүп отурат эме кылганда. Бу жерде бийликтин жоопкерчилигинен бөлөк эч нерсе жок. Эмне үчүн ушунда суу жетпеген эме боло турган болсо, мына жердин баарын элге тамсалдырбайт. Ошолордун баарын берип, жерди саткандардын бири жоопкерчиликке тартылган жок, жер бир эме кылган жок. Алып барып камайткан кустуратта эле эртеси күнү мындайча айтканда тогурдаган байкуш отурат. Миллиардтан эме кылгандар 3000ден анын бир 10% төлөйт экен, кетип калат экен, болду эмнесен. Азыр ууру, бети жок, ичи тар, алдамчы, анан эме афристерден эле зам. А биз момун болсок, момундор жөн эле өлүп атабыз. Анын ушерде миллион киши жатат, 1,5 күн эме айдан бери 1 литр сууга зар болуп кече күнү. 10 эмеден 10 челектен суу берди мына аймагына. Ага кварталын отуруп алып алып келгенсиң мына. Челеңге 10 челектен эме кыл. Эй, мына сиз берде мына жерде айыл өкмөт деген. Бул жерде мен жашаганга 22 жыл болду. Айыл өкмөт ким экенин билбейм. Бир кварталыйдан бөлөк. Бул менен айлык алып атат. А жок деген ошол бар бизге окшогон бөлөк коммуналарды бирөөлөп койсо, биздин кичине мээбизге жеткирип, көчөңөрдү мындай кармагыла, сууну тигинтип пайдалангыла. Эми ар биз менки 3 эмеден соседтин огород менен барат суу. Алар эртең эми койсо мен ошол акчама сууну киргизгенбиз. Биз келгенде бу жерде эч нерсе жок болчу. Жөнө пустой жер болчу. Андан кийин эле жөн эле козгарындай болуп бүт. Siz alardan birinci жоопкерчилик сурасаңыз, жана балбарды туура айтып атат. Мына жерде айыл өкмөт эмне үчүн айлык алып атат, жооп бербейт. Эмне үчүн башка кылат? Эмне үчүн Зелнан районунда отурат, Акмет Сели жана бул киши менен айтат, тиги водоканалда канча киши отурат. Эмне үчүн аким жооп бербейт? А жерде бездельниктер отурат, отуруп картаны, компьютерге отуруп карта ойноп. Ошолордун акчасын эме алып койсо суу болот эле го. Эмне үчүн мэр жооп бербейт? Эмне үчүн бөлөк жооп бербейт? Сиз биринчи жоопкерчиликти сурасаңыз, жоопкерчилигин анан эле өзүлөрү келесиз биздин алдыбызга деген. Биринчи жоопкерчилик. Бул азыр жигитим, ошол мен айтам. Биринчи жоопкерчилик. Биз ушунча эл турабыз, бала чакабыз жуун алып атабыз. Азыр жумуштан келгенде сасып, болбосо мынандай вопрос. Мына акимди күнгө коюп койсуң да 1 саат. Айыл өкмөтүн, акимди, мэрди 1-2 саат күндө турсун да, анан суу кандай экенин сезет. Ушул бөлөк сөз жок, анан кечке сиздин башыңызды ала өргөнмен эчеге чыкпайт. Эки жагын дегенбиз жоопкерчилик биринчи. Советтер Союзунун убагында жоопкерчилик бар болчу. Ошон үчүн өнүп өскөн Советтер Союзу. Каратып туруп калбайт дегенче, арандай калпайт. Ошолор келип биздин астыбызда жооп берсин болбосо. Мен мондай болуп калдым. Мени суу менен биргеликте ушул нерсени кто допустил, ошо 11 жылдан бери. Жоопко тартылсын. 30 жыл. Жана өзүм айтканда 3 эле труба тартылган. Ошонун балансында. Калган бүт эл өзү тарткан. Мына канализациянын баары элдер өздөрүнө тарткан. Анда мечит тартып, анан биз кошулганбыз 30-40 миңден берип. Анан азыр булар балансын албай туруп бизден акалып атат, ошол иштеп атат деп туруп. Муну түйүнөн аш керек негизи. Бу жерде миллиард деген акчаны булар жеп койду. Эми баарын коштуруп алып туруп. Бул көйгөй азыр мына бул башкы чече албайт экен. Бул вопрос азыр на самом высшем уровне каралып жатат. Айтып коеюн, менде маалымат бар. Айтышты бүгүн бияка келатканда дагы мага чалышты. Эми буюрса силер менен биргеликте чогуу калгандарына чейин максимально өдөө жакка чейин киргенге аракет кылабыз. Мына ушунун баарын силер видео тартабыз, баарын көрсөтөбүз. Бул нерсени токтомойчу аркасынан жүрөбүз до конца. Бүгүн элдер өзүбүз менен сүйлөштүк.
Erтай келген көргөнүн аны бизге айтып информация берип атат. Анан понедельник саат 12'de штаб болот экен. Биз ошо 12'de чогулбайбыз да ошолордон информация алабыз. Эртайды такап атабыз. Мисал үчүн пандемия учурда кандай болгон? Бул деле мына чрезвычайный ситуация. Негизи буларга мен айттым, силер оперативный штабын түзүшүңөр керек болчу. Элге байма-бай маалыматты бериш керек болчу дедим. Кайра элди сугарып атат деп күнөөлөбөйт, наоборот силер өзүңөр күнөөңөрдү мойнуңарга алып, кечирим сурап, андан көрө суусун берип, Пандемия ушумады кайра чогулабы, ошонун баары бирге келет. булар ошол нерсени эске алабыз дешти. Эми бүгүн ойлонушат, эртеңден баштап көрөбүз кандай болушун. Алмазбайке суу деген бар да. 1-июньден баштап мен жазып баштадым. Голосовой жөнөтүп, суу жок, Алмазбайке суу жок, Алмазбайке графигин бериңизчи, пожалуйста. Графикти мен группа штаб коюн азыр. Ой, ал ошондон барганда Кандай ошон чечип алабыз. Ачаң чогулабыз. Ким келет? саат 9 болду. Ошондо иштеп атат. Бирок 35 скважинанын кышында баягы 35 скважинанын азыр мына 3 эсе иштеп атат. 3 эсе көп суу чыгарып атат. Кышкысын болсо 3төн 1 эле иштейт да. Азыр болгон бай полив болуп атат. Жайкысы көбүрөөк суу колдонот. Азыр мына ысык суу дагы жок болуп, ысык суунун ордуна музак сууну колдонуп атышат. Ошол проблемасын 10 жылдан бери калап кесип менен коррупция болуп келген. Ошол көйгөй келип аз такап калды да, как раз ушу июнга келип калды да. Ошол айынан биз азыр мына жактан азыр эле суу жокту ачып эле коюп салган невозможно экен. Ошол мурда Эң биринчи суу, мамлекет мыйзамда жазылган, конституцияда жазылган. Канча жылдан бери Элдене соруп атты, балекет жазылса деле. Çok yakta. Yazın bile atırsak kel. Талаптарын саналуу, эми биринчиси. Мына ушул жерде эле жок, сиздерде жок. Aramızda yürüyüş olsa, yürüyüş demesine, zaявление yazıp, гражданском порядке. Oşo, ana kanalın çoğu. Aile hükümetine çeçilmeydi da. Hazır bundan gayrı, yetmediği çıkanda işlerse çeçilmeyiz. Aile hükümetine çeçilmeydi da. Понедельниктен баштап сессияга чыгат. Көчө күндөн баштап жогорку кеңеште бир канча депутаттар боюнча бир канча депутаттар сүйлөп атат. Бул боюнча баары Siz özünüzü tanıştırınız. Мен бул жерде 4-чү муниципалдык аймактык башкармалык деп айтылат, мэриянын 4-чү муниципалдык аймактык башкармалыгынын жаңы жетекчиси. Атым Азамат. Жаңы келген айыл өкмөт сизсиз да? Бунун жетекчиси. Кайсыл айда берип келдиңиз? 2 жума болду. күнүң чыгарып кой. 30-апрелден баштап жалпы жанагы муздак ичүүчү сууга чектөө киргизилген. Аны эми сиздер билесиздер, бүт массалык маалымат каражаттарынан берилип атат. Бияктан баягы өңгүлөр жакшы эрибей атат. Бул жерде статистикага урайын түшүп Эми ошондой болуп атат да, мен эстетилайм багы. Анан кышындасы кандай эрип түшөт анда? Кышында 3 эсе аз потребление аз болот экен. Азыр жайында суусу как раз жанагындай поливной сууну элдер көп колдонгон үчүн дагы ушундай болуп атат. Анан эми бул маселе буга чейин Горку кеңеште каралган, жогорку кеңеште каралып атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Буга чейин
Эмтунун алдында уже 4 жол чогулуш, азыр 4-чү жолу чогулуш. Баягы өзүңүздөр көрүп, бул жакта даже элдер жолто сүйгөнгө чейин болду. Вице-мэр, Ленин районунун акими, бардыгысы мэриянын бүт структуралары, водоканал менен биргеликте биз ошол суунун маселесин чечебиз деп дагы деле ошол мына бүгүн дагы мына Эртай мырза дагы көрдү, мына 79 школдо ошол эле Ленин районунун акими, вице-мэр Жыргалбек Жумадилович жана биздин квартал комитеттин башчылары менен бүгүн жанакы тарифти графикте именно жанакы водопровод менен келген суунун графигин водоканал квартальный комитеттерге айтты. То есть 3 күндө бирден Арча Бешикти азыр суу берүүнү 3 группага бөлдүк. Ороко өзүнчө, бул Жайыл Батырдын үстүңкү бөлүгүнө өзүнчө, анан Жайыл Батырдын ылдыйкы бөлүгүнө өзүнчө депчи. Ошондо эртең биринчи күнкүсүн Ороко берилет суу. Саат эртең менен 7ден кайра эртең мененки 9га чейин 3 саат. 7ден 9га чейин. То есть 10га чейин. 7ден 9га чейин 3 саат. 3 саатта баягыдай болушунча сууну набирать этип алган. Эртең менен, Эртең менен эле. Андан кийин бул жакта эки бөлүгү калып атпайбы? Ал эки бөлүгүнө биз жанагы водовоз менен жеткирип берип турабыз. Анан эртең Ороко берилет, бүрсү күнү болсо Жайыл Батырдын ылдыйкы бөлүгүнө берилет. Жанагындай эле график менен. Бул Жайыл Батыр көчө, мындан ылдыйкы бөлүгү күнү, дем алыш күнү Жайыл Батырдын үстүңкү бөлүгүнө берилет. Кайра эле ошол эле график. Ошентип эле кайталана берет. Биринчи күнү кайра Ороко, андан кийинки күнү тиги ылдый жагына. Мен шашылып сурооп кете берейин. Эмне сиз жаңы айыл өкмөт болсоңуз да, мен ушу 93-жылы Акча Бешик жери берилген. Мисалга келсеңиз, ушул элге рахмат деш керек да. Эл төлкө өзүнүн күчү менен школдордун жайлары баардык мына школдун баары сатылып бүттү. Бизде жок, жалга барабыз, кайра келебиз. Көчөнү өзүбүз оңдойбуз, сууду өзүбүз чыгарабыз, светти өзүбүз кылабыз, канализацияны өзүбүз кылабыз. Мисалга эми именно Арча Бешикте эмнеге жок? Жалга барсаң бассейнде суу балдар күнүн жатат. Огордого барсаң суу напорду атып атат. Эмнеге биздин экинчи этажга сиз азыр мындай кылат да, сууду берсеңиздер напор менен бериңиздер. Анан суу акты кече ак үйдө сүйлөп атат. Биз сууду бердик депчи. Ал сууга биз 1 литрге 15 миң турабыз, толбойт. Контроль кыласыздар, сиз эми айыл башчысы менен сизге суроо да. Эл үчүн чуркаңыз, сиздин эмгегиңизди эл бааласын. Рахмат. Шанс барда өзүн көрсөтүп ал. Канча убакытта чейин ошо? Биз сасып кеттик. Экинчи этажга. Эми кантип эле ушунча кылып 20-30 жылдан бери бир суу болбой, азыр бизде жүдөп кетип, биттеп кеттик. Турчуңузбу? Бул графикти байке. Азыр бул Абдрахманова көчөсүнөн Айчиева көчөсүнө, Абдрахмановадан Айчиева көчөсү менен могу Жайыл Батыр көчөсүнө чейин дагы 300 турба менен могу үстүңкү жактан өткөн турбадан дополнительный жанагындай турбаны азыр водоканал салып атат. Ошол Жүз водовод болсо мен ойымча жетет. 100 водовод болсо болот. Айыл өкмөттүн эмне кошчу? Чүрөңө сүйлөсөңөр, Мына, таптая реметр группа. Ошолдар бизге берчи информация кандай. Информация берсин. Эң келиш керек. Мына мен Ак Ордодо эжем турат. Суу бар. Каражыгачта суу бар. Каражыгачта суу бар. Ынтымактан Жалда суу бар. Ынтымак напор менен чыгат. Арча Бешиктин жебинде суу бар, биякта. бардык жерде бар. Арча Бешиктин элинин талабы элдин баарына суу адилеттүү бөлүнсүн. Бир эле Арча Бешиктин суусун өчүрүп койбостон кыйнабайт. Жалпы ошол 43% шаардын суусун берет экен ушул жерден. Ошонун баардыгына бирдей өчсө, бирдей берилсин. Биринчи талап, экинчи талап бул маселени мамлекеттин жогорку жагынан тез арада чечип берүүсү. Себеп дегенде бuyakta аким, айыл өкмөттөр чече албайт экен бул маселени.
Бул маселени мамлекеттин жетекчилери чечиш керек. Үчүнчү маселе ушул күнгө алып келген суусуз элди калтыргандар бардыгы мамлекет тараптан жоопко тартылып, сотко тартылып, публично бул нерсе наказание алыш керек. Сөп дегенде ушинтип эле элди кыйнап жүргөндөр болбойт. Бул нерсе башка райондорго дагы сабак болуш керек. Ушул 3 негизги талап. Биз эл менен чогулуп, эми мындан кийин бүгүн эл менен жолуктук, эмкисинде эл менен чогуу жетекчилерге кирип ушул суроолорду узатып элге ачык айкын көрсөтүп беребиз. Рахмат.